Құдай ұрса. Мауреке дүйнөнү тегеретіп мында чыққан темір жол болмай болды. Ана бұлдағы тарихи күн бүгінгі күнде. Сіздің жолыңыз жақсы екен, ұшыл бүгінгі келіп тарихи күнде ұшыл açılışты жасап атасыз. Бұл өте чоң проект. Өте қойып, мына үйлердің талқыланғанын бір алып көрсеңіз, борыңыз ауырып, Жоңлықбек Сұлтанович немге естіп қойыш керек аманбайтыншы. Бұл жерде балықшының жерінен чапан тиіп кисе болады. Елгеріне жер бермейсіңер. Ген планыңардың керегі жоқ деп тұрып елге осы жер бөлдіріп берген. Баяғы союз талқылап, чачырағанда бардым, үйлерін бұзаға түсіп, таштайға түсіп, жан айласына көріңе жаққа көшіп кетішкенде, азыр мына жанланып, су кіріп бардым, осы елерін тағып жақшынақай болып қалды да. Анан эми сизге мен ошо эл журттун атынан, өзүмдүн атынан айткым келет, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиз өзүңдө чыкканда канча жыл депутат болдуңуз, эл сыяктуу сизде кошомот жок. Сиз түз адамсыз. И конкретный адамсыз. Айткандай аткарасыз, барды бар, жок деген адамсыз. Анан момунту элди аралап кыдырып келип атканыңызга чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эми колубуздан келген ишти жасап атабыз. Канализация башкалар, анан балыкчы шаарын чоңойтуп беребиз. Эки жактан силер такырдай жонуп салган экен да шаарды кичинекей. Тоң районунан Скөл районуна ошол проектти кошуп, шаарды кеңейтип, ондай инфратүзүмдөрдү түзгөнгө биз колубуздан келген аракетти кылышыбыз. Анан баарыңыздардын казаныңыздарга биз аш салып бере албайбыз. Колубуздан келбейт. Ошон үчүн колубуздан келген иштерди жасайбыз. Бирдекелерди сөз берип, көп нерсени обещать этип алып, эртең Сулайман жалганчы болгусу келбейт. Ошон үчүн ток этеп боло турган ишти айтышыбыз керек. Мына бул иштин жүрүшү тагын бир сиздер үчүн чоң ийгилик да. Кудай буйрса, бул канализацияга жетпей канча шаарлар жок болуп кетти азыр. Союз кезинде кандай сонун шаарлар бар эле, алар бүт талкаланып, бул канализациянын бул шаардык тургундардын туруктуу көчүп кетпей, ушул жерде калышына жана кана өсүшүнө шарт түзөт. Рахмат сиздерге. Сизге да бир катыбыз бар эле. Мону карап коесузбу сиз? Биздин балыкчы шаарына губернатор Алтынбек Сулайманович байке кеткен, жана азыр элдин көйгөйлөрүн чечип, мынакей өзү көчөдө ар бир проблеманы ордунан көрөйүн деп келе атабыз. Азыр билесиздер, балыкчылык тармакта араптар салынып берген үйлөргө келет азыр. Мынакей Алтынбек байке кетет. Мен көрөйүн деп. Кимдер берди эле ошону айтыңыз. Эки сауатка бермеген эле өзүңүздүн бар деген иштериңиз бар деп биздин үстүбүздө айрылып берди. Хорошо, ким берди ошону? Өзбек ачы салыптыр бул жерде. Биз сүйлөштүк, мен сүйлөштүм. Жак эми жанагы эме дейт да, даринный кони. Ошондой болду да бул. Эми бирок бунун азыр кагазын кандай болбосун жасап бериш. Архитектуралык да мен мындай бирөөнүн ошибкасын мен өз моюнуман көтөрө албайм. Мен убагында келип требовать эткенде кайра эле божу. Азыр кайра эле ошону вот это мындай кыйноо болуп атат да, мыйзамдуулукка шебек касапка болду. Айланып келип. Эч ким талашкан жок. Булар жашап атат. Булар менчиги, булар. Жашаткан менен фундаментте жок, монда жетти. Көрбөйсүз, үйдүн артыбыз казылып. Буларга ураган, буларга ураса керек. Өздөрүнө деле Ооба. Азыр кое тургулачы. Рахмет бергениңиз деле урасан деп. Бизге силерге азыр жасап беришти. Мынакей билесиздер, могу жерде араптар салып берген. Муну билесиңер, бул өзбек ажы башында турган. Ошону мынакей песка блоктон жана начары салынган деп мынакей. Юридически не подкованы, мы не были готовы. Я
койдур деди Садырова Гүлзат. Кол коюп чыга берди. Потом выяснилось 3 года, что мы не имеем права бияқта строительствого да кийимада, потому что не подлежит никакому акту депчи. Астына арматура коет деп, үстүнө Монтирование каркасы жок дегенде ошо могу сейсмолук койсо эчтекеси жок. Эчтекеси жок. Фундаменти жок, понимаете. Кышкысын келгенде мына эме кылат, невозможно буякта тура албайсың. Квартирага чыгып албашпайбы? Квартирада. Ладно, документациясына регистрация отургузуп койдук. Булар деле адам да. Эртең кантип Сен башка жакка бурбачы сөз. Ого да. Документ жаса. Усилить эткиле жасагыла. жасап берген Жасап берген. Жасап финансирование кимден күтөт? Ошол чечки таксомо бар. Кимден? Баары өз үстүн башыбызга каялып калды. Арбаган жерибиз да калбады, какпаган эшигибиз да калбады. Жок. Мындай да апа. Азыр мейли мойнубуз калчып документ берип койдук. Но аны менен үйүңөр усиленный жылуу болуп калбайт да. Ооба, бизге өмүрүбүздү сакташ керек биринчи очередь. Андан Жок, бул келин мага документ эле берди болот. Жок, документ эмес, бизге могу жерде коопсуздук болуп атпайбы? Анын бала чакасы канча? Андан кийин анан документ өйтөп атат. Жок, ошо да, Фундаментке ошонун баарын айтып атпайбы булар? Көйгөйлөрүн айтып атышпайбы? Жасап берсин. Эчтен бирдеме кулай турган болсо, соттолуп кезилип кетет. Биз жанагы Биякта көчөдө деген азыр биз чогуу чаран андан көрө көйгөйдү акча таап туруп усилдетип бериши, жылуулап бериши. Акча тапканасың кара биздин башыбызга коюп атпайсыздар. Бизде жок финансирование азыр эле айтпадыңарбы? Анан биз абанын келгенден пайдаланышып силерден да сөз калды атабыз. Кесип салбай эле биз азыр Азыр айтпадым, аманат айтпады жолдо келатканда. Жок финансирование. Мэрияда жок. Мэрияда жок, бирок спонсор издеп атабыз да. Депутаттар буларчы. келип баягы барганда эле айтпады эле, аманат айтты мэрияга деп. Мэриядан бере албайбыз, Частный болот да. менчик үйгө берген болом. Менчик үйгө акча Анан кимге бересиң акчаны? Мэрия Жанагы акчасын бюджеттин каяктан жыйнап Отурган 30 депутат жеп атпайбы? Элдин муктажын чечип атабызбы экөөбүз? Анан государственный объектке беребиз, элге бербейбизби? Мен түшүнбөй атам. Тартокан. крышалар деле келет. Ошолордун крышасынан да бере албайт. Частный Неге? Каяктан? Бюджетте акча жок. Элден жыйылган акчаны айлык менен Бияқта бирөө жеп кеткен акчаны азыр мына менин мойнума жүктөп атасың атам да. Эми сен милдеттин иштеп атасың да, элдин көйгөйү. Сени мэр деп ошон үчүн айтып атат да, сен мэрсиң, мэр чечпейсиң деп атат. Мамбетовду чакырып, биз ошондон бери тоскуп атабыз. Силерге бирдеме айтайынбы? Силер бояка бир ай жашап көргүлөчү. Буларга бергиле. Ошондо жашты отуруп, бутун тоңуп кетти деп, бутун уранып отуруп каттап кетти. Бир күн. Печкеңер бар, сүтүңөр бар, жашап атасың. Давай көркөмөш менен чечим чыгаргыла дагы усилдетип жасап бергиле. Жана 30 депутатка Ал барсак да менен биз көйгөй кабыл албай чечим койгонбуз. болбосо керек. Чечпейбиз, аксайды билбейбиз деп. Эмне үчүн отурат элдин көйгөйүн чечпей отуруп? Канча депутаттар келди, депутаттарга деле айтып атабыз, местный кеңешке деле айтып атабыз, эч кимдин колунан эчтеке келбейт. Зарплатаңардан, секретаршаңардан, командировкаңардан башкаларга жумшабайын деген сөздү. Бир шаарбы? Жок, шаар территориясы. Көркөмөш чечим чыгарсын. Бешчи болду. Бергиле. Эме мыйзам негизин көрсөтүп, ошонун негизинде. Көркөмөштүн төрагасысың. Силер элдин элге бербей ток өзүңөр жей турган статьяны гана айтасыңар. Жей турган статьяны Сен айтасың жок мен буларды. Алтынбек байке. Силер эл тарап болсуңар. Болду, мыйзам жол берсе Кандай катты биз мыйзам түрүндө пункттарын. Силер постоянно эле баягы депутаттар келгенде деле мыйзам жол бербейт деп айтып атпайсыңар. Ошондой жерлерин мындай карап, ушуга чейин эметип салсаңар болмок да. Бир айдан бери эле Неке мен үйүмдүн күлүчү. Кааласа бир ай менин үйүмө жашап көрүшсүн, мен бошотуп берем азырчы. Бир ай өзүлөр жашап көрүшсүн. Бош үй бар. Ушундай кыйналып кеткен. Акырынгачы Болду эми. четинен чечилип атпайбы? Кааласа кимиси кааласа алсын да жашап көрүшсүн бир ай. Бир ай эмес, бир жума жашап көрүшсүн. Мындай болгондо бюджеттен акча кетпейт деп анан көп чатырларды, үйлөрүн айтып атышпайбы? Буга деген Балбак Түлөбаев байке баягы өзү спонсор таап көрөйүн дейт, аманат.
Чатырларыбыздын үстүнө суу жагат. жардам Вот беребиз. бюджеттен акча жок Чогуу деп. чечебиз. Жетишпейт деп. Может емес эми куйдуңуз чыкпайт. Ушунча келдиңиз. Биз апай даярдап бизге. чындыгында ушундай бизге ушак деле айтып бергилечи, көйгөйлөрдү көтөрүп бергилечи деп эле кайрылып атчы, кайрачы. Ошол үчүн дагы. Чыйдык. Бизге да рахмат. Бизге ийгилик болуп калсын. Бир гана сизден жылуу. Кызматта кетип чыксын.